Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучуларым. Силер менен бүгүн биз кыргыз тили сабагын өтмөкчүбүз. Бул жыл өткөн жылдан жакшы, андан жаркын болсун дилеген тилек, ойлогон ойлоруңардын баары ушул жылы орундалсын. Ар бир жаңы күн жаңы күч кубат берип, жаңы жакшы ой аракеттерди жаратып, молчулукка чөмүлтүп, бейиштей ырхаат тартууласын. Жаз көчөдө гана эмес, жүрөгүңүздө да гүлдөп, сулуулугу көз кубантсын. Ар бир күнүң ачык, жаркын жана эсте каларлык болсун. Үйүңдөн кут жана жылуулук кетпесин. Жашоодо баардык нерсе сен каалагандай болсун. Балдар, булар эмнелер деп ойлойсуңар? Албетте булар балдар каалоо тилектер. Балдар, каалоо тилек кайсы учурда айтылат? Силер каалоолоруңарды жаздыңар беле? Же кимдир бирөөгө каалоолоруңарды айттыңар беле? Анда мен да силерге жаз күнүндөй жарык маанай, жаз күнүндөй ачык маанай каалоо менен бүгүнкү сабактын темасы менен таанышалык. Сабактын темасы этичтин ыңгайлары, каалоо тилеги ыңгай. Бүгүнкү сабакта балдар силер каалоо тилеги ыңгайды жана аны уюштурган мүчөлөрдү түшүнөсүңөр, өз алдынча изенесиңер, ой жүгүртүүңөр өнүгөт жана өзүңө ишеничтүүлүгүңөр артат. Анда балдар биз жаңы теманы баштаардан мурда өтүлгөндөрдү эске салалы. Этич деп кандай сөз түркүмүн айтабыз? Этичтин башка сөз түркүмдөрүнөн айырмасы? Этичтин канча ыңгайы бар? Ооба балдар, этичтин ыңгайлары 5. Баяндагыч ыңгай, буйрук ыңгай, шарттуу ыңгай, каалоо тилеги ыңгай, максат ниет ыңгай. Бүгүн балдар биз каалоо тилеги ыңгай жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анда төмөнкү эрежеге көңүл бурабыз. Кыймыл аракеттин иштелиши, аткарылышы үчүн болгон тилекти, каалоону билдирген этич сөздөр каалоо тилеги ыңгай деп аталат. Каалоо тилеги ыңгайды төмөнкү мүчөлөр уюштурат. Айын, барайын, келейин. Алы, көрөлү, берели. Айлы, жөнөйлү, жөнөйлүк. Гай, эле, жардам тетишин кошобуз. Барга эле, келге элем. Са, жак мүчө кошулат, андан кийин экен деген жардам тетиш кошулат. Барсам экен, барсаңыз экен. Гы мүчөсү, жак, таандык мүчөлөр, андан кийин кел, жок, бар деген сөздөрдүн жанаша айтылышы аркылуу баргым келди, баргысы келди, айткысы бар. Анда булардын жак мүчөлөр менен өзгөрүшүн карайлык. Жекелик сан биринчи жакта айткым бар, экинчи жакта айткың бар, сылык түрүндө айткыңыз бар, үчүнчү жакта айткысы бар. Ал эми көптүк санда биринчи жакта айткыбыз жок, экинчи жакта айткыңар жок, сылык түрүндө айткыңыздар жок, үчүнчү жакта айткысы жок. Эгерде шарттуу ыңгайдын са мүчөсүнөн кийин биринчи жактын мүчөсүнүн толук эмес уланса, андан кийин экен, бол деген жардам тетиштер кошо айтылса, каалоо тилеги ыңгайды уюштурат. Мисалы, барсам экен, окусам экен, барсам болду, көрсөм экен. Анда балдар силерге жаңы тема түшүнүктүү болсо, анда бышыктап алайлы. Биринчи тапшырма. Төмөнкү каалоо тилеги ыңгайды уюштурган мүчөлөрдү эсиңерге туюп, бул мүчөлөрдү катыштырып, сүйлөмдөрдү жазгыла. Экинчи тапшырма. Окуу китебиңердеги 437 көнүгүүдө берилген сүйлөмдөрдөн каалоо тилеги ыңгайды билдирген этич сөздөрдү табалык. Салмактуу сөздөн айталык, аман эсен кайталык. Жаркырап алтын чолпонум, семетейим келсе экен. Түшүмдү Кудай берсе экен, түңүлгөн адам келсе экен. Куулуп кеткен көп жылга кургурум током келсе экен. Ушул тапшырмаларды аткарып, дептерибизге жазабыз. Эми силерге үйгө тапшырма балдар. Бул Вендин диаграммасына шарттуу ыңгай менен каалоо тилеги ыңгайды салыштырып, окшоштуктарын жана айырмачылыктарын жазабыз. Төмөндөгү берилген сүрөттөр боюнча же өзүңөрдүн оюңардан каалоо тилеги ыңгайды билдирген сөздөрдү катыштырып, менин тилегим деген темада эссе жазып, мага жөнөтөсүңөр. Андан тышкары балдар үйдөн китептерди көп окуйбуз. Мен силерди күтөм балдар. Саламатта калгыла балдар анда. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен жыйынтыктады.